Урматтуу окуучулар, анда эмесе биз кийинки сабагыбызды баштайбыз. Сабагыбыздын темасы ийри сызыктуу трапециянын аянты. Урматтуу окуучулар, биз координат тегизинде берилген функциялардын кандайдыр бир эки жагынан чектелгендеги пайда болгон фигуралардын аянтын табууну үйрөнөбүз. Башкача айтканда, бүгүнкү сабагыбызда ийри сызыктуу трапециянын аянтын табууну түшүнөбүз. Ал үчүн балдар бизге координат тегиздиги берилсин. Ошол координат тегиздигинде А жана В эки жагынан чектелген y барабар f(x) функциясы берилсин. Мына ушул сызыктар менен чектелген фигура ийри сызыктуу трапеция деп аталат. Эми балдар ошону эрежеге салып көрөлү. Эгерде А, В кесинисинде белгисин өзгөртпөгөн үзгүлтүксүз y барабар f(x) функциясынын графиги А, В кесиндиси жана x барабар А, x барабар В түз сызыктары менен чектелген фигура ийри сызыктуу трапеция деп аталат. Башкача айтканда, берилген функция эки жагынан чектелген бул трапецияга окшошуп атат да. Демек бул жерде муну биз ийри сызыктуу трапеция деп атап коебуз. Теорема: эгерде f(x) функциясы А, В кесиндисинде берилген терс эмес жана үзгүлтүксүз функция, ал эми анын бул кесиндидеги баштапкы функциясы болсо, анда ага туура келүүчү ийри сызыктуу трапециянын аянты S А, В кесиндисиндеги баштапкы функциянын өзүндүсүнө барабар. Башкача айтканда балдар, S барабар чоң В жана минус Ага барабар болуп эсептелинет. Мына балдар, эки координат тегиздигинде эки функция берилип турат. Ушул трапециялардын аянттарын кантип табабыз? Биз планиметрия курсундан өткөнбүз балдар. Трапециянын аянты негиздеринин узундуктарынын суммасынын жарымын бийиктигине көбөйткөнгө барабар деп мынакей формула жазылып турат. S барабар f от A плюс f от B бөлүнгөн 2 көбөйтүлгөн V минус Ага. Мына бул трапециянын аянты. Эми функция түрүндө берилсе, аны кантип табабыз деген экинчи чиймедеги суроо коюлуп атат. Демек муну чыгарыш үчүн балдар, биринчи y барабар f(x) функциясынан баштапкысын таап алабыз. Баштапкысын тапкандан кийин жанакы жогоруда айтылган S барабар V минус А формуласына коебуз. Мисалы, азыркы могу чыгарыла турган эсепте экинчи чиймени карап көрсөңөр, y барабар f(x)тын баштапкысын биз чоң x деп алсак, андан кийин аянтынын формуласын жасабыз. Демек S барабар деп туруп баштапкысын жазып, жогорку чегин жасабыз, V чегин жасабыз. Андан кийин кемитүү баштапкысын жазып туруп, төмөнкү чегин кемитип коебуз. Демек баштапкыдан жогорку жана төмөнкү чектерин кемитип койсок, биз ушул фигуранын аянтын таап алат экенбиз. Ийри сызыктуу трапеция боло алабы деп бизге эки координат тегиздигинде чийме берилген экен. Демек биз ийри сызыктуу трапецияны чыгарыш үчүн биринчи чиймеси менен тааныш болушубуз керек. Демек экөөнүн кайсынысы ийри сызыктуу трапеция дейт. Бизге эрежеде айтылган кандайдыр бир А, В кесиндисинде белгисин өзгөртпөгөн үзгүлтүксүз y барабар f(x) функциясынын графиги А, В кесиндиси менен жана x барабар А, x барабар В түз сызыктар менен чектелген фигура ийри сызыктуу трапеция деп аталат. Мына ушул эрежеге кайсыл чийме ылайык келип атат? Демек карап турсак, могу жерде А, В аралыгы биринчи чиймеде көрүнүп атат, эки жагынан чектелип атат. Демек эки жагынан чектелген түз сызык менен чектелген ийри сызыктуу трапецияга болуп атат. Демек бул жерден биз биринчи чиймени
боло алат деп таанийт экенбиз. Ал эми экинчи чиймени карап көрсөк, экинчи чиймеде эки жагынан гана чектелип атат, бирок жогорку жана төмөнкү чегинен чектелген жок. Башкача айтканда, эки согунан А, В аралыгы жок болуп турат. Демек, бул экинчиси ири суктуу трапеция боло албайт экен балдар. Ири суктуу трапециянын аянтын эки жол менен чыгаралы. Биринчи, планиметрия курсу боюнча чыгаралы. Анын ордуна коюп чыгарсак, А 5-ке барабар, В 3-кө барабар. Демек, ордуна койсок, 5 кошуу 3 8, 8-ди 2-ге бөлсөк 4, 4-тө 2-ге бөлсөк 8 экен. Демек, S барабар трапециянын аянты 8-ке барабар экен. Эми баштапкы функциясы f от x'ти тапкыла жана төмөнкү формула менен чыгаргыла дейт. Демек, аны менен чыгара турган болсок, f от x барабар x плюс 2-нин баштапкы функциясы x барабар x квадрат бөлүнгөн 2 плюс 2x'ка барабар болот да, балдар. Демек, ошонун негизинде жогорку жана төмөнкү чегин коюп чыгаралы. Башкача айтканда, vыбыз 3-кө барабар жогорку чеги, A'быз 1-ге барабар төмөнкү чеги. Аны коюп эсептөө жүргүзгөндө, биринчи 3-тү койгондо балдар 10,5 экен. Ал эми экинчи 1-ди койгондо 2,5 экен. Эми эреже боюнча S барабар 10,5тен 2,5 алабыз, барабар 8 экен. Мына көрдүңөр балдар. Демек, баштапкы функциясын таап чыгарсак дагы трапециянын аянты 8-ке барабар экен. Эки жол менен чыгардык тең 8-ке барабар болду. Дагы бир мисалды карап көрөлү балдар. Y барабар x квадрат параболанын графиги экен. Y барабар 0 түз сызыктын графиги. X барабар 1, x экинчи барабар 3 деген. Мына ушул сызыктар менен чектелген фигуралардын аянтын табат экенбиз. Бул фигурадагы трапецияга окшошпой турат. Эми чыгарыш үчүн трапециянын аянтынын формуласын белгилүү бизге балдар. S барабар чоң V минус A. Ан үчүн биринчи чыгарыш үчүн функциядан берилген функциянын баштапкысын табабыз. Демек, y барабар x квадраттын баштапкысы x барабар x'ин үчүнчүсү бөлүнгөн 3 экенин билебиз. A'быз барабар 1-ге экен, v'быз барабар 3-кө экен. Демек, ордуна коюп чыгаралы балдар. Биринчи f от 3-тү коелу x'нин ордуна. Демек, анда 3-түн 3-чү даражасы бөлүнгөн 3 барабар 9 болуп калды. Эми экинчи төмөнкү чегин коюп чыгаралы. Ал болсо f от 1 барабар 3-төн 1-ге экен. Эми формуланын ордуна эле коебуз. Демек, S барабар f от 3 минус f от 1-ге. Ордуна койсок, S барабар 9-тан 3-төн 1-ди алабыз. Демек, 9-тан 3-төн 1-ди алсак, 8,3-төн 2 экен. Демек, биздин сызыктар менен чектелген фигурабыздын аянты S барабар 8,3-төн 2 квадрат 1-дикке болуп саналат экен. Эми балдар, ушуну менен сабагымды жыйынтыктайм. Саламатта калгыла. Кийинки сабактарда дагы бышыктоо үчүн бир нече көнүгүүлөрдү аткарабыз.